Доллар курсунун саналуу күндөрдө асмандап кеткени депутаттардын дагы тынчын алып жатыптыр. Бүгүнкү күнгө карата АКШ валютасынын наркы 79 сомду түздү. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында бир нече депутат бул маселеге кайрылды. Алар өкмөттүн бул боюнча олуттуу чара көрүшүн талап кылып чыкты. Алсак Акылбек Жапаров жогорку кеңеште өлкө экономикасын турукташтыра турган чаралар камтылган токтом кабыл алууну сунуштады. Ал эми өкмөт менен Улуттук банк өлкөдөгү коммерциялык банктар менен юридикалык жана жеке жактар тарабынан чет элдик валютада берилген насыяларды реструктуризация жасоо тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш дейт депутат. Необходимо, на мой взгляд, ввести дополнительные налоги на прирост капиталов. Ал акчаларды 2015 жылдын 1-январындагы доллар курсу боюнча эсептөө керек. Ал эми андан келип чыккан айырманы ички карыз менен теңдеп баалуу кагаз кылып чыгарып коммерциялык банктарга берүү зарыл. Алар да зыянга учурабашы керек. Андан тышкары өлкө аймагындагы субъектилердин чет элдик валюта менен эсептешүүсүнө тыюу салуу керек. Казакстан жана Россия менен болсо алардын валютасы менен эсептешүү керек. Эгер бул мамлекеттер биз менен доллар аркылуу саудалашкысы келсе, ал насыя түрүндө болсун. Ошондой эле насыяларды сом менен берип депозитке коюлган каражаттардын ставкасын жогорулатуу керек. Ошондой эле өлкөнүн түштүгүндөгү катары менен болгон жер титирөөлөрдүн кесепетине тынчсыздангандар көп болду. Эске салсак, зилзаладан 11 үй таптакыр урап, 412 үй жашоого жараксыз абалга келип, 2000ден ашуун турак жайдан жаракка кеткен. Жалпысынан 3000ден ашуун үй жабыркаганы белгилүү болду. Аларга өкмөт тез арада жардам берүүсү керек дешет депутаттар. Ошол эмнеге өкмөт 50-100 контейнерди сактап кое албайт? Мына ушуга окшогон көрүнүштөрдө барып жардам берип, ушул жеринде эле ушунча күн убакыт күтпөй эле коюп берсек болмокто ошо контейнерлердичи. Бизде себеби мамлекеттик мат резерв деген дагы бар эмеспи? Нура зилзаласында контейнерлер эмне болгон? Себеби ошондо дагы контейнерлер берилген, ошол контейнерлерди сактап, кыш алдында элди сындабай ошолорду дагы колдонуп жеткирсек болмокта. Кайра эле акча курутуп бербейчи. Ал эми Республика Ата журт фракциясынын өкүлү Максат Сабиров өлкөдө жол кырсыктарынан улам өлүмгө учурагандардын саны согуш жүрүп жаткан мамлекеттерден да көп болуп жатат дейт. Кырдаалды коопсуз шаар долбоору аркылуу жеңилдетүүгө болмок. Бирок Ички иштер министрлиги менен тендерде утуп алган компаниянын ортосундагы тирешүүлөрдүн айынан бул ишке ашпай турат. Биз болсо бир жана безопасный город деген проектибизди мына 3-4 жылдан бери өткөзө албай отурабыз. Эми башка мамлекетте бир 200 киши каза болду деп согуш чыгарганга даяр болуп атат. Биз болсо телевидениядан күндө каксап атабыз. Bir жылда 774 киши каза болот деген эмне бул? Афганистанда 1000 киши каза болуп келгенде мынакей ар кайсы жерге эстелик салып, дайыма ушу эскерүү күнүн кылып атабыз мынакей. Өзүңөр көрүп атасыңар. Минтип отурсак, биздин жарандарыбыздын коопсуздугун кантип сактайбыз? Бул маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу керек дейт Максат Сабиров. Ал эми айрым депутаттар аймактарда таза суунун жетишсиздиги дагы деле курч маселе болуп жатканын айтты. Алсак Ош облусунун Жапалак айылында 1,5 айдан бери таза сууда, сугат сууда жок. Жергиликтүү эл кыйналып жатыптыр. Биз өзүнчө мамлекет болуп дон бери ушу таза суу жок ошол жерде. Каналдан ичип жүргөн суу, бүгүнкү күндө каналда да суу жок. Ошол себептен подвоз кылып туруп ташып атыптыр. Бирок элден ошол алып келгенине бензинге тигиге буга деп туруп акча алып атат. Бирок ошол суу жетпейт экен. Өкмөт мүчөлөрү Оштогу жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга чара көрүлүп жатканын айтты. Ал эми доллар курсу боюнча депутаттардын сунуштарын эске алмай болду. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.